Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Кош келдиңиз. Мына жакында эле жогорку кеңешке президент келип кайрылуу жасады. Ал жерде ошол шайлоо темасына токтолду да. Айрыкча жанагы 9%дык босого чекти 7%га түшүрүү керек дегендай кыйтты, керек болсо деп. Бирок 9%га ошол партиялар даяр эмес дегендей пикирин айтты да. Siz буга эмне дейсиз? Бурун, мисалы үчүн, ушул парламент 7%тик порог менен өтүп келишкен. Бүгүн мынакей парламентте 6 партиянын өкүлдөрү бар, 6 фракция бар, анан 4 көпчүлүк коалицияны түзөт, 2 оппозицияда. Ал эми кийинки өзгөртүүлөр боюнча 16-жылы ошол порог 9% деп биз мыйзам кабыл алганбыз. Эми азыркы шайлоого 9% менен барышыбыз керек. Анан эми президент өзү айтты эле. 1 жыл калганча, 1 жыл калгандан кийин өзгөрүүлөр кирбейт деп. Эч кандай өзгөрүүлөр болбойт деп. Бул ошол ойдон калды, эч өзгөрүүлөр жок. Ошол мыйзам менен бүгүн негизи шайлоого барышыбыз керек. Бирок айрым депутаттар ушул босого чекти 7%га түшүрүү боюнча сунуштарды берип, эми парламентке, мына комитеттерге, фракцияларга, депутаттардын кароосуна келе жатат. Колдоо болушу ыктымалбы? Эми бул азыр мунун тегерегинде көп полемика болуп атат. Бул жерде бөлөк саясатчылар дагы бүгүн парламентке келбеген партиялардын өкүлдөрү. Биздин айрым депутаттар да ошол порогду 7% боюнча калсын мурункудай, же болбосо андан ылдый түшүрүш керек деген сөздөр айтылып атат. Бирок ошол өзгөчө биздин коллегалар, депутаттар булар өздөрү добуш берген да. Ушул 9% деп ошондо, мисалы үчүн, менин эсимде жок, бирөө да чыгып бул туура эмес, көп деп айтканын. 9% деп кабыл алынган. Анан эми азыр кайта артта карай берсек кандай болот маселе? Өзүбүзгө мындай ыңгайлуу болсо, өзүбүз партия иши кылып парламентке өтүшүбүз керек деген максатты коюшубуз керекпи? Мен ойлойм, бул ошол 4 жыл болду. 4 жылда партияларда толугу менен мүмкүнчүлүк, убакыт жетишерлик болду дайындык көрүү. Анан эми бүгүн жакындап келгенде ылдый карай түшкөн, чегинген, менимче туура эмес деп ойлойм. 9% боюнча калыш керек дейм. Мына Кыргызстанда ошо парламенттик демократияга багыт алдык деген эми 2011-жыл эмес, андан мурда деле ошол сөздөр айтылып келген. Анан кийин ушу шайлоо алдында айрыкча президенттик партиялар болуп келген да. Акаевдин учурунда президенттик партия бар эле, Бакиевдин учурунда президенттик партия бар эле. Мына сиз жетектеген КСДП фракциясы дагы бир учурда ошол президенттик партиянын, президент колдогон партиянын сүрөөнү менен, колдоосу менен шайлоодон утуп келген да. Анан азыркы президент Сооронбай Жээнбеков айтпадыбы? Келерки шайлоодо мен бир дагы ошол партияга жан тартпайм. Мага ошо партиялардын баардыгы бирдей тең укукта ушул шайлоого катышып жеңип чыгууга мүмкүнчүлүктөрү болот деп айтты да. Бул эми убада катарында кабыл алынып калды. Көптөр үчүн ушундай болот. Кыргызстанда мына административдик ресурс колдонулбайт, бийликчил партиялар жеңип чыкпайт дегенге мына сиздерде, саясатчыларда, ушул лидерлерде ишеним барбы? Эми бул мамлекет башчысы, президенттер болобу, же көп мамлекетте, парламенттик мамлекеттерде ал жерде баягы президенттин представительский гана функциялары бар, а негизи ошол аткаруу бийлигинин төрагасы премьер-министр башкарат. Ар бир премьер-министрдин өзүнүн партиясы бар. Кайсы партия жеңип келсе, ошол партиянын өкүлү премьер-министр болот. Ошо өнүккөн парламент мамлекеттеринде. Анан эми калыптанып калган нерсе, кайсы бийликке келген жетекчи өзүнүн партиясы болбосун. Мисалы үчүн азыркы президент деле, мурункусу деле ошол бир партиянын өкүлү болуп, ошол партиянын күчү менен мына бүгүнкү жетекчиликке келди да. Ошон үчүн эми бул жерде бул өөн нерсе болбош керек. Бул эми ошол дүйнөдөгүдөй жанагындай эми ушул саясаттын маданиятынын мындайча айтканда көрсөткүчү да, жанагы ошол эле Италияны алалы, ошол эле Германияны алалы, ошол эле Испанияны алалы мисалы үчүн.
Мына жерде шайлоо болот, эч ким бийликтин партиясы деп айтпайт ал жерде. Мына биз ошого келишибиз керек да. Бийликке албетте бир партия, чоң партиялардын бирөө бийликти колдош керек да. Экинчи маселе жанагы мисалы үчүн мурунку сиз айткан баштан өткөн партиялардай болуп, жанагындай мындай өтө одоно мыйзамдарды бузуп, жазалма жол менен шайланган буга жол бербеш керек. Мен ойлойм, президент бул жерде айтып атканын сөзүнө турат деп ишенем. Эл катары бүт партиялар бүгүнөн бир Кудай билет. Ким өтөт, ким калат, кандай партиялар барат, бир Кудай билет. Ошон үчүн азыр мисалы үчүн баарыбызга тең, мындайча айтканда, калыс мамиле керек. Бизде азыр мыйзам үстөмдүк болуш керек. Биз жана биометрика жакшы ыкмага өттүк азыр. Ошол биометрика менен эч подтасовка жок, эч мындайча одоно бузуусуз жакшы шайлоо өтө турган болсок, бир дагы биздин жаранда мындайча айтканда терс пикир же болбосо ой жаралбайт да. Биометриканы эң мындай Кыргызстандын чоң ийгилиги катары белгилеп жүрүшөт, бирок ошол эле учурда жанагы эле суроо, ошол административдик ресурс колдонуу мүмкүнчүлүктөрү барбы Кыргызстанда азыр? Эми эгерде мындан бир 3-4 шайлоо мурун административдик күч мындайча айтканда роль ойной турган болсо, азыр жок. Себеби ошол бүгүнкү күндөгү бийликтеги, аткаруу бийлигинде болобу, сот бийлигинде болобу, же болбосо мыйзам чыгаруу бийликте болобу, баары тең шайлоого барып атпайбы? Баары тең тизмелерди карасаңар, бүт эле ошол эле мисалы үчүн интеллигенция деп алалы, окумуштуулар, мугалимдер, врачтар, мына бүгүн мисалы үчүн бүт өкүлдөрү бар. Бөлөк улуттун өкүлдөрү, жаштар. Булардын баары тең мисалы үчүн сөзсүз түрдө биздин парламенттин мындайча айтканда баягы элдин, коомдун мындай срези да, ошондой өкүлдөрү бар. И административдикти күчтүү мындайча айтканда азыр колдонууга же аткаруу бийлик, же болбосо президент тарап, же болбосо бөлөк бийликтер мисалы үчүн барбаш керек. Айрым бир ошол оппозициялык маанайдагы саясатчылар мына жакында эле ошо жергиликтүү шайлоолорго камылганы дагы абдан мисал келтирип, мынакей бийлик эгер кааласа ушул сыяктуу инструменттерди колдонот деп, жанагы бир үйгө 1,5 миң, 2 миңден кишини прописка кылуу жагындагы айтып кетишти да. Буга эмнеге мисалы сиздер ошо парламенттеги саясий жетекчилер көңүл бурбай атасыздар? Кантип көңүл бурбайбыз? Бул маселе көтөрүлдү, айтылды. Мына ошонун негизинде азыр мен билгенден 1-2 жерде иш козголду. Буга көзөмөлгө алынды. Менимче мындай нерселерди мындан ары практикалабаш керек да. Мындай ушундайлар бар кетиш керек. Мына азыр укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы эскертип атат баарын. Коопсуздук комитетинин өкүлдөрү дагы жерде шайлоо болуп аткан жерлердин баарына тең баарына эскертип атат. Мыйзам негизинде эгерде кандайдыр бир жанагындай аралашуу боло турган болсо, басым боло турган болсо, сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Жакында эле ошол партия лидерлеринин бири ушул жердеги ошо парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнө катышканда сатып алуу, добуштарды сатып алуу да чоң маселе экенин айтып, аны биротоло жойгонго чейин азыр кур дегенде ошол добуштардын баасын жогорулатып алгыла, 10-20 миң сомго чейин көтөрүп салгыла деп мындай элге кайрылуу жасап кетти да. Сиз ушул добуш сатуу маселесин кантип чечсе болот деп ойлойсуз? Эми бул эми бир аз ирония менен айтса керек, добушуңарды кымбат саткыла деп. Бул эми шайлоочулар эми азыр толугу менен ушу мамлекетте саясатта болуп аткан окуялар менен толук маалыматы бар. Радио аркылуу, мына социалдык сеттер боюнча, телевидениядан, басма сөздөн. Эми шайлоочу өздөрү шайлаш керек. Иштей турган, жакшы бир пайдап келе турган, билимдүү, тажрыйбалуу, ал жерде аял зат болобу, же болбосо баягы эр азаматтар болобу, тандап алыш керек да. Эми добуш сатып алган мен оюм туура эмес деп.
туура эмес. Бул добуш сатып алган менен добуш сатып алып дагы парламентке келген да өзү мен ойлойм туура эмес деп. Жаратылыш туура. Бирок эми туура эмес деп баардыгыңыздар эле айтып атасыздар. Бирок Жоюш керек. ушул жанагы Мына бийлик бул жерде сиздер ошол талапкерлердин жана тизмесин түзгөндө эң биринчи кезекте бай адамдарга басым жасап атпайсыздарбы? Ошол байлар келип, байлар ошол партия лидерлеринин көзүнө илинип атат да. Бирок интеллектуалдуу адамдарды сиздердин партиядан, башка партиядан көргөн жокпуз да. мына ушул сизде ошондой баягы мындай терең маалыматы жок адамдардан суроо берип атасыз да. Мына биздин фракцияны алып көрүңүз. Мына сөзсүз түрдө 4-чү адам бөлөк жыныстагы адам. Мына аялзат бизде эң ушул спискага, кодекске туура келген биздин фракция деп үлгүлүү деп айтсам болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер, жаштар, аялдар, мына ушул баар тең азыр арабызда окумуштуулар бар, мугалимдер бар, журналисттер бар, врачтар бар, мугалимдер бар, баары бар. Анан канчасы олигарх? Ал жерде саясатчылар бар, көп жылдан бери тажрыйбалуу. Анан парламенттин баары бир эле олигархтардан турбайт. Ал эми бөлөк маселе бул чыгымдар жөнүндө. Олигархтар келип эле кандай шайлоо болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, бул өзүнчө чыгым нерсе. Бул элементардык, бул жанагындай үгүт материалдарын таратуу, өзүнүн программасын таратуу, жанагындай дебаттарга баруу, басма сөзгө өзүнүн программасын база турган болсо, ал жерге төлөш керек, баскан турганы, күйүүчү майы, телефону, ал сөзсүз түрдө каржыланат. Дагы бир маселе бул партиялык важдизм. Бул президент дагы ушул маселеге токтолду. Бул буга чейин болуп келген бир партияда ошол бир эле лидер болот, калган тизмедеги анын артындагы адамдар менен эч ким деле эсептешпейт. Ошол лидер партияга ээлик кылат, ошол лидер башкарат, ошол лидер жетектейт. Анан кийин ошол лидер айткандай гана болот. Маселелердин баардыгы ушундай болуп келген да. Мындан кийин мисалы ошол сиздердин партияда, фракцияда болобу, башка партияларда болобу, ошондой катачылыкка, ошол кемчиликке жол бербеш үчүн аракеттер барбы? Эми бул жерде ушул жанагы демократик централизм деген түшүнүк бар. Ушул ар бир партиянын ичинде демократия боло турган болсо, ар бир маселени ошондой кеңешүү жолу менен чечип, кеңешүү жолу менен чечим кабыл алса болот. Анан эми важизм болгон, аны бүгүн жок деп айтууга болбойт. Важизм азыр да болушу мүмкүн, мындан ары дагы. Ошол болуу үчүн мен мисалы үчүн мына айрым биздин саясатчылар көтөрүп атат, жана персонифицированный добуш деп. Мисалы үчүн ошол биздин партияга добуш бере турган болсо, ошо тизмедеги адамдарга, мына ушул партияга жана Акматовго же Ташматовго деп добуш берсе, ошондо эл тамдайт эле. Эң мындай көрүнүктүү, эң мындай элге жаккан, айткан сөзү менен изанышы айкалышкан саясатчыларды тамдайт эле. Бизде тилекке каршы ушундай болуп келди. Мындан ары жоюлуш керек да бул. Бара-бара жоюлуш керек. Биз эми бул жолго мына партия тизме менен 3-чү жолу шайлоо болуп атат практически. 4 жол болот экен, 4 жол болот. Эми убакыт аз. Мен ойлойм дагы 1-2 шайлоодон кийин бара-бара биз жолго түшөбүз. Преференциалдык сиз айтып аткан шайлоо системасы болсун, бизге азыркыдай жакпай калды деп соңку 4 жылдан бери көп эле айтылып келе жатат да. Эмне үчүн ушул депутаттар ошого кулак салып мыйзамга өзгөртүү киргизбей койду? Бул эми бул кийинки этап менен кире турган нерсе да. Кийинки этап менен дагы буга дагы бир аз бышышыбыз керек. Биринчиден, экинчиден механизмин аны кандай өткөрүш керек. Бул эми аябай трудоемкий. Ал жерде электрондук санап турган жакшы аппаратуралар керек. Анан интернет 100% республика боюнча камсыз болуш керек. Добуш берген жердин баары тең. Ошондо келебиз. Бул жерде жанагындай саноо механизми аябай мындайча айтканда татаал да. Ошон үчүн бул дагы кийинки этап деп ойлойм. Мына ушул парламенттин ичиндеги партиялардын азыркы учурдагы шайлоого камылгасы кандай болуп атат? Мисалы ошол депутаттардын
тиги партияга барам, бул партия менен шайлоого барам деген аракеттери ушул азыркы учурдагы жанагы мыйзам чыгаруу процессине кедергисин тийгизип атабы? Эми азыр эч кедерги тийген жок. Парламент өз нугунда иштеп атат, регламентке ылайык. Азыр эч кандай андай ачык, мисалы үчүн даярдык көрүп, же болбосо жанагындай тизме, жанагындай ар кандай мындай жат нерсени көрө элек байкаган жок. Менимче пока жок. Шайлоо жакындаган сайын депутаттардын жанагы саясий билдирүүлөрү, курч саясий билдирүүлөрдү өкмөттү сындоо, ошол парламенттин ичиндеги чыңалуу дагы курчуш ыктымалбы? Ыктымал, эми бул процесс башталды деп айтсак болот. Эми кандай маалымат чыкпасын, ким пиар болуп атканын, ким жанагындай жеңил мындай пиар кылып добуш алам деген саясатчыларбы, же болбосо бөлөк жарандарбы байкап турса болот. Көрүнүп атат. Азыр ошол билинип атабы? Эмнеден? Билине баштады. Эми ар кандай мына республикада акциялар болуп атат, ар кандай бир окуялар болуп атат. Эми мындай окуялар мындайча айтканда демократик мамлекеттерде боло берет, өйдө төмөн. Бирде бийлик туура эмес кылат, бирде жанагындай жарандардын өзүнөн кетип калат, тартип бузуу. Ар кандай болот, өйдө төмөн болот дегенде. Мунун баарын тең биз бүгүн мындай эле курчтуп ого терден ошону азыр бир нукка салам дегенде саясатчылар жок эмес арабызда. Айрым ошол партиялардын ичинен МТден эле айрым ошол жаш саясий өкүлдөр өзүнчө бөлүнүп чыгып, өзүнчө партия түзүп, өзүнчө билдирүүлөр жасап, ошондой аракеттер болуп атат да. Мына орунду жаштарга бергиле, бүттү эски саясатчылардан баягы элдин көңүлү калды деген ошондой билдирүүлөр болуп атат да. Сиздердин партия ушул жагынан алганда кандай абалда? Азыркы учурда эмне үчүн мисалы сиздердин партияга киргендер жок дагы чыккандар көбүрөөк болуп атат? Эми чыккандарын көрө элекмин азыр. Андай маалымат жок ким чыкканын. Бир. Экинчиден, бул жерде эми мындай да, бул партиянын кандай партия болбосун, бул өзү шайлоого даярданганда эми бүт баягы программасы менен, идеологиясы менен даярдык көрүш керек да. И составын аныкташ керек. Эми жаш деп эле жаштарга берели, жаштар келип атат. Мына бүгүнкү күндө бизде парламент жалпысынан алганда салыштырмалуу. Мен мисалы үчүн 1-соцтан бери депутат болуп келатам. Мына 5-соцдун депутатымын. Жаштар салыштырмалуу. 1-2, 3-соцго караганда бүгүн көп. Басымдуу көпчүлүк бүгүн жаштар. Баары жаш болсун, бирок эми жаштардын дагы баягы жаңы мындай күч алып келет. Бирок көп нерседе мындай терең билим да керек, терең тажрыйба да керек. Ошон үчүн бул жерде баары айкалыш керек. Ошон үчүн жаштардын да иштегенин көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жерде баягы жакшы мындай симбиоз болуш керек да. Эми ошол айкалышуу байкалып атабы саясатта азыр? Же болбосо ошол жаштар менен улуу мундун ортосундагы жана муун алмашуу процесси кандай болчудай көрүнөт? Эми баары тең өз орду менен болгон жакшы. Эволюциялык эмес, революциялык эмес, эволюциялык жол менен баары тең өзгөрүш керек да. Анан баары эле жок сен деп эле жаштарды коюп, мына жаштарды көрүп атабыз иштегенин, жаштарды көрүп атабыз. Улуу кишилер иштегенди көрүп атабыз. Аны салыштырып көрсө болот. Анан эми биз эмне үчүн көп мындай сынга болуп атабыз? Биз биринчиден 3 бийлик бутактын эң пассивный бизбиз. Жоошу бизбиз да. Биз жооп кайтара албайбыз. Бизди мындайча айтканда тепкилегендер көп. Эртең менен эрте турган эле депутаттардан баштайт. Себеби биз онлайн режимде толугу менен ишибизди көрсөтүп атабыз. Кайсы депутат кандай сүйлөп атат? Албетте эми ар кандай парламенттин табияты ошондой да. Парламент сөздү орусчага отургондо говорильня деп коет. Ал жерде сүйлөш керек. Кандай, мисалы үчүн
жарандарга биздин шайлоочулар жагабы жакпайбы, депутаттын өзүнө жагабы жакпайбы, бөлөктөргө жагабы жакпайбы, бийликке жагабы жакпайбы. Бирок аягында эң негизгиси бул мыйзамды жакшы мыйзам кабыл алууда. Ар кайсы жактан талкуулаш керек да. Ошон үчүн ар кандай сөздөр болот. Парламент табияты ошондой. Жок, мынтип сүйлөдү, жок бул туура эмес сүйлөдү деп. Ошол туура эмес сүйлөп атканы мисалы үчүн кээ бир жарандын мисалы үчүн же бир шайлоочунун баамында кийинкиси бөлөкчө сүйлөйт. Уже анын оюнда ойлойсуң, бул туура сүйлөп атат деп. Ошон үчүн бул жерде ушундай бул мындай эволюциялык жол менен илгерилешибиз керек да. Ошол парламентке болгон жанагындай коомдук сын пикирдин көптүгүнөн ушул азыркы учурдагы парламенттеги партиялар, фракциялар кайрадан ушул шайлоодо келбей калышы да ыктымалбы? Эми бул ушул мен биринчи созуктан бери депутат болгондон кийин көп учурда бир 35% келет. Бул дайым ушул бул жерде жана сиз айтпадыңызбы, мыйзам, биз эми мыйзам чыгаруу, эң негизги ишибиз мыйзам чыгаруу. Шайлоочулар менен, шайлоочу менен бийликтин ортосундагы мындайча айтканда байланышты түзүү, жанагындай өтө мындай курч социалдык маселелерди көтөрүү. Мен ойлойм, бир да депутат мындай элге каршы бир неме сүйлөгөн жок. Эл үчүн деп атат. Ушул кайсы региондо болсо ошол региондун маселесин көтөрүп, мисалы жанагындай аварийный мектептердин маселесин көтөрүп, бала бакча маселесин көтөрүп, мына таза суу маселесин, анан республикада кандай гана окуя болбосун бүгүн биз баарын чакырып отчетун алып атабыз да. Маалымат угуп атабыз. Мисалы үчүн көз ачтым да бүгүн парламентте эчтеке бир да маселе калган жок. Жалпы мына эми парламентке айтылып аткан сын, бул багы жамаатка айтылып аткан сын коллективдүү түрдө мындай кабыл ала берет экен. Бирок мына жеке саясатчы катары дагы Иса Шейкулович, мына сизге дагы сын пикирлер абдан көп да. Көп, ошол сын пикирлердин баардыгын угуп, жооп берип жетишип атасызбы? Мисалы үчүн кандай сын? Жанагы коалициялык көпчүлүктү мындай жакшы башкара албай атасыңар, көп нерсе силерден мындай буйтап өтүп кетип атат, жакшылап иштебейсиңер деп өзүңүздүн эле ошол тиги парламенттеги кесиптештериңиз айтпадыбы? Ооба, туура. Эми бул жеңилирээк маселе. Өзүңдүн коллегаларың сындаганда жеңилирээк маселе, себеби аны оңдоп койсо болот. Кээ бир учурда жанагындай биздин ошо келишимде, коалиция көпчүлүктүн кол коюлган келишимде кээ бир эмелер жанагындай коллизиялар бар да. Ошого байланыштуу биз талаш тартыш болуп калат. Ошондо, конечно, сын пикир айтат. Негизинен эми коалициялык көпчүлүк иштеп турат. Канчалык коалиция бекем болсо ошончолук стабилдүү парламент иштеп атпайбы? Эми албетте партияларга ошол шайлоо учурунда эл өзү баасын берет. 9% болобу, 7% болобу. Мен жанагы суроого кайра кайтып келгим келип атат да, мына жеке өзүңүз саясатчы катары, мына биринчи чакырылыштан бери депутат болуп жүргөн саясатчы катары азыркы ушу жеке өзүңүзгө айтылган жандай сын пикирлерди билесизби? Анан кийин ошо өзүңүздүн ушул рейтингиңиз кандай деп ойлойсуз? Кийинки шайлоого өтөсүзбү? Эми кийинки шайлоого барамбы, кийинки парламентке? Кийинки шайлоого барамбы, бир Кудай билет, дагы көп убакыт бар. Бул жөнүндө чечим кабыл алып элекмин. Бир. Экинчиден, жеке сын социалдык сетте көп, бул каралоо. Эгерде мисалы үчүн мен ишмердүүлүгүм боюнча бир маселе болсо, мен көңүл бөлөм сөзсүз түрдө. Бирок ишмердүүлүк эмес. Бүт каралоо, ушундай бир өткөн экс-президентке байланыштуу. Мисалы үчүн мен эч кимдин алдында өзүмдүн эмем жок. Берген сөзүм же болсо зависимый эмесмин. Бирөө үчүн күйүп, бирөө үчүн бышып. Ар ким өзү үчүн өзүнүн көз карашы бар. Турмушка, айлана чөйрөгө, бүгүнкү жасап аткан иштерге мисалы үчүн. Ошон үчүн каралоо. Бул эми мен ойлойм заказ деп. Жөнөкөй эл, жөнөкөй шайлоочулардан сын пикир бир мисалы үчүн наказдар бар. Объективдүү факторлор менен же субъективдүү аткарылбай алган, мисалы үчүн убактылуу аткарып аткан, кээ бирөө мында долгосрочный мөөнөт ишке аша турган наказдар бар, мисалы үчүн. Ошолор боюнча айтышым мүмкүн. Жеке менин адресиме мен андай повод берген жокмун деп ойлойм да. Бул жерде только каралоо. Атай командалар отурат, атай платный командалар.
Эми каралай берсин, мен аларга жооп да бербейм, окубайм алардын жазганын. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен студияда коногубуз КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болду. Саламатта калыңыздар. Ишкерлердин көбү кредит менен жашайт. Дары болсун деген комментарий бар. Билдирүүлөр менен эмнеге жетелди? Элдин ортосундагы бул көпүрө.